Мындан 7 ай мурун өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү ишкердик кеңеши түзүлгөн. Бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдарды жөнгө салуу жана өлкөдө кеңири кучагын жайган жемкорлукту алдын алууга багытталган кеңештин мүчөлөрү бүгүнкү күндө аймактарда өз ишмердүүлүктөрүн күчтөндүрүү аракетинде. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин Талас облусундагы мүчөлөрүнүн биринчи отуруму болуп, анда коррупцияга каршы иш-аракеттер талкууланды. Алгач коррупцияга каршы кеңештин Талас аймактык өкүлчүлүгүнүн курамы бекитилип, төрагалары шайланды. Жобого ылайык облус башчысынын биринчи орун басары Канымет Осмонбеков, облустук антикоррупциялык ишкердик кеңешинин төрагасы. Ал эми Жарандык коомдон Талас айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Махабат Акмат кызы тең төрага болуп шайланды. Иштесек деген ушу ой жана пикиримде мен. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин Талас облусундагы мүчөлөрү тиешелүү тармактын өкүлдөрү менен толукталган. Жободо бүт барды конкреттүү түрдө жазылып турат. Ошол бул баягы коррупция менен күрөшүү өз негизи бизде укук коргоо органдары бар, бирок ошол көмүскөдө калып калбай колдоо көргөзүп ошолор менен мындайча кыргызча жалпак тил менен айтканда колуна кол, бутуна бут болуп туруп ошонун баарын көзөмөлдөп аларды выявлять этип мыйзамсыз иштерине бөгөт коюуга ушул укук коргоо органдарына жардам көргөзүп колдоо көрсөтүү болуп эсептелинет да. Анан ушул жерде бизге тапшырылган милдет боюнча ал жерге мамлекеттик органдардагы бүт бардыгы тизме менен жазылган, кимдер кириш керек. Аларга биз кат жолдоп, алар өздөрүнүн сунушун берип, бүгүн өкүлдөрү келди. Бул жобого жараша өзүнүн иштерин алып барышат. Жыйында Талас облусунун прокурору Гүлмира Кашкарова коррупцияга каршы күч аракеттер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келгендигин белгилеп, бирок коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин активдүү ишмердүүлүгү жемкорлукка каршы күрөшүүгө чоң салым кошоорун билдирди. Облустук прокуратура тарабынан коррупцияга каршы дайым эле иш жүргүзүлүп келет. Бүгүн дагы жакшы бир самалып болуп отурат. Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы ишкерлик кеңеши түзүлүп атат. Ушул ишкерлик кеңешинде бир граждандык коом, бир жагында мамлекеттик органдар менен бирге түзүлүп атат. Бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Азыр граждандык коомдун арасынан баягы бизге келип, биз текшергенден кийин вникать этип, ошону эмне үчүн ошондой чечилип атканын өз көздөрү менен көрсө, анан ошону баягы арыз ээлерине жеткирип, биздин ортобузда көпүрөөк болот деген ойдомун да. Коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүндөгү укук коргоо жана сот органдарынын акыйкат иш-аракети элдин ишенимин арттыруунун бирден бир булагы. Мамлекеттин коррупцияга каршы саясатына ишеним жаратуу, алардын ишмердүүлүгүнөн түздөн-түз көз каранды. Ошол эле учурда коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөлөрүнүн да жоопкерчилиги жогору. Бул багытта облус аймагындагы коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөлөрү өзгөчө парламенттик шайлоодо жоопкерчиликти сезип, таза шайлоону өткөрүүгө өз салымын кошту. 6 айдын ичинде биз формирование болуп, жанагы план, стратегия на 22-24 годы, быйылкы 22 жылга план кабыл алдык. Былтыркы результат күз мал болду, шайлоого өтө 1,5-2 ай каты жардам бердик, өзүңөр күбө таза шайлоо президенттин демилгесин ошонун платформасында көп иш чара бардык. Шайлоо өткүздүк, Кудайга шүгүр область боюнча показатель болду, таза өттү. Мыйзам бузуу жаатында оң чечилгени бар, разы адамдар бар, арыз муу менен кайрылган. Жыйындын соңунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин Талас облустук өкүлчүлүгүнүн мүчөлөрү мындан ары ишмердүүлүктөрүн күчтөндүрүп, жемкорлукту жоюу боюнча милдеттер айтылып, жаңы резолюция кабыл алынды. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Тилек Жоламанов, Талас шаары.